Амансыздар, урматтуу көрсөтүүчүлөр. Бүгүнкү жумуштарыман стакандагы бегонияларды идиштерге которуп аткам. Анан кээде жакшы сорттору болуп калат да. Биз кантип көбөйтөбүз? Мен өзүм усулум стакандан стаканга идишке которуп атканда ушунун башынан эле сразу бул жерден кыркып жаңы почкалар чыгып аткандарды почкалар чыгып атат, ушуларды калтырам да, мына үстүнкү эле 3 жалбырагын кыркып алып, ушул жагын кайра черенкебайт этебиз. Мисалы үчүн азыр мен муну эгер телефонду иш кылганда мынакей тамырлары. Муну идишке которобуз. Которуп атканда эле мен сразу форма бергенче капталдарынан бутактары чыгып, да пышный болуш үчүн элатер болобу, ампельный болобу, кандай гүл болот, сразу форма берем. Но бакой почкалар ойгонуп, дагы да гүлүбүз пышный болушу керек. Мен үстүнкү мына почканы пришивка кылганча эле форма берем. Бул жагын кайра черенкебайт этип алабыз. Кээде болот аябай жакшы сорт болсо, мисалы үчүн мына чоң жалбырагын өзүнчө алып, буну дагы өзүнчө сайып алсак болот. Муну эле үзүп алдым, сындырып нодон. Бул жак эки жалбыракты эле тамыр алат. Бул жагын өзүнчө саябыз. Муну ушул бойдон эле, буну деле ошол стаканга сайып черенкебайт этебиз. Мынакей даяр топурак дайым турат бизде. Корневинге алабыз, кааласаңыз ыргым аласыз, мынакей корневин, макадеден дагы. Дагы стаканга черенкебайт этебиз. Мындай кылып эле анан тепличный условия, мындай эле контейнерлерге кайра салып коебуз. Салганда мындай лампанын астында турат биздин гүлдөрдүн бардыгы. Бул жагын болсо кайра идишке отургузуп алабыз. Ошол мына гүлдү форма бергенче биз дагы утабыз да. Анан астындагы мындай өтө ылдыйда турган жалбырактарды деле кааласак алып туруп, мынакей чоң жалбырактары болсо аларды деле алып өзүнчө бир идишке отургузуп алсак болот. Бул 141 деп номер кое алабыз. Анан жана стакандагыбыз, стакандагы өтө бизге керектүү сорт көбөйтүш керек десек, ошондой жалбырагын деле ыргытпай, ошондой черенкебайт этип алсак болот да. Бул деле мына тамыр алат, мына жерине тамыр алгандан кийин анан контейнерден чыгарып коесуздар. Контейнерден чыгарып эле башка гүлдөрдөй эле яшикке салып коюп койсоңуздар, туруп анан бир күнү деген мындай болуп жетка чыгарат. Көрдүңүздөрбү? Тамыр алгандан кийин биз мындай яшиктерге чыгарып койгонбуз. Анан бул ушундай болуп жетка чыгарат. Жетка чыгаргандан кийин муну дагы акыры биз азыр идиштерге отургузуп атам. Номер 55. Мына көчөттөрү астынан чыгып баштады. Жалбырактын эмнеси жакшы? Бул мына бир эле көчөт эмес. Бул капталдарынан дагы жеткаларды берет да, ушул эле бойдон отура берсечи. Анан бирок мен азыр мына жалбыракты теңинен кыркып коем. Себеби күч уже жалбырак жетка берди, тамыр чыгарды. Эми күчтүн баардыгы бул жалбыракка кете бериш керек эмес. Бир аз муну теңдеп кыркып коем. Сразу которуп атканда мен жалбыракты үзүп алып салбайм да, дагы да тура берсин, дагы да жетка берет. Бул капталдарынан дагы жетка берет. Ошон үчүн буну идишке отургузуп коюп коебуз. Идиште отургандан кийин идиште дагы бул капталдарынан бери көп жетка берет. Ошондо анан кайра идиштен чыгарып алып, ар бир жетканы өзүнчө кылып бөлүп алсак болот. Кээде мынакей стаканда туруп, мен көптөн бери муну отургузганга убактым болбоду. Чыгарып атканда эле муну дагы чыгарып көргөзөйүн сиздерге. Алып салдым.
Бул да номер 55. Мына жалбырагын ыргыткым келбей, муну да стаканга сайып койгон. Мына мунун астында бир канча детка чыгып атат, көрдүңүздөрбү? Даже мына деткалар өсүп чоңоюп калган. Бул жагы стаканда туруп эле. Жалбырак мына жерде турат. Эми ушул жалбырак муну кысып калган, мына деткаларды бул жакта түртүп турат да. Эми буну идишке отургузабыз. Идишке отургузгандан кийин бул дагы пышны болуп чыга берет. Муну астынан дагы деткалар көп болуп чыгат. Кийин анан деткаларды кааласак бөлүп алабыз, кааласак баштан кыркып алып, дагы кайра черенковать эте берсек болот да. Анча мынча мындай чоң жалбырактардын деткасын кайра алып, жаш жалбырак көбүрөөк детка берет. Ушундай жашырагын кайра сайып койсок, корневингге малып туруп, мынакей корневингге малдык. Кайра эле моундай стаканга ушул эле жалбыракты кайра детканын жалбырагын кайра сайып койсок болот. Анан ушинтип бир гүл алсаңыздар, бир эле стакандагы гүлдү идиштен идишке которуп атканда, ушул жалбырактарын деле ыргытпай, бир-эки жалбырагын ушинтип отургузсаңыздар, мынакей. Кээде мына жалбырак, чоң жалбыракты отургузганыңыздарда, картаң жалбыракты, дагы жалбырак өсүп кете берет да. Анан детка бербей атса, ошону мындай чоочутуп, кыргагынан кесип коебуз. Астына жарык түшүш керек. Бул жалбырагыбыз өсүп, жалбырак өзү өсүп кеткен да, детка бербей элечи. Ошону биз кыркып, бир аз жеңилдетип коебуз. Бул жагы мусорго өтөрөбүз. Кааласак, мына жылкыстары турат го, могу жерлери. Ушул жерин кыркып алып туруп, ушул жерди сайсак, ушул жерден да детка берет. Эгер ошончолук баалуу сорт болсо. Декоративный бегонияларды ошентип жылкыстарынан да көбөйтсө болот. Бир жалбырак алсаңыз, бир стакандагы бегонияга караганда, бир стакандагы жалбырак тамыралган жалбыракты алсаңыз, утуш болот да. Себеби буда бир канча детка берет. Анан кээ бирөөлөр мынакей, бул жалбырагын төккөн, капталда деткалары өсүп атат. Ушул жалбырактан эле чыккан бегониялар ушунун баардыгы. Кечеден бери дагы көбүн ээп койдум. Чоң болгон деткалар чыкты. Мынакей капталынан дагы чыгып атат. Бул 174 дарк бариас. Ушул элде сурамчылоо көп болгондуктан жалбырагын деле сайып коюшка туура келет да кээдечи. Анан убакыт өтүп, бир ай, 2 ай дегенде гүлүбүз тамыралат, жалбырагыбыз бир айга жакын. Анан 2 айга барып, бир айдан өтүп, ушундай болгон бир канча деткаларды берет. Булардын баарын азыр идиштерге отургузуп атам. Идиштерге отургузуп койсом, дагы да мына деткалардын баары чоңоюп, дагы астынан дагы толуп чыгат дагы. Дагы көп детка берет. Мунун дагы мына кайрылып калган жалбырактарын күчүн албасын деп кайчы менен кыркыт салам. Бул жерде энелик жалбыракты, баштагы биз өзүбүз сайып алган жалбырак. Артындагы деткаларын күнүн тийбей калып, арттарынан бери деткалар чыгып кеткен, көрдүңүздөрбү? Азыр мен кайчы менен жалбырагын кыркып алдым деткасын. Мына астынан дагы чыга берет, ушинтип тегеренип детка берет. Могу түйүнөн көрдүңүздөрбү? 174 бариас, элатерлор, ушинтип жалбырактан да көбөйтсөңүздөр болот. Ампельныйларды болсо, ампельныйларды башынан көбөйтөсүздөр. Анан кийин муун болгон жерден бирден жалбыракты өзөгү менен кошуп кыркып алсаңыздар, ошондон дагы көбөйөт. Мисалы үчүн 152. Бул да капталдарынан чыгып атат почкалары. Мунун дагы башка узарып кетпеш үчүн биз мына үстүн кыркып алабыз да, мына боковойлор пышный болуп өсүшү керек. Мынакей, могу жерде 3 жалбырак турат. Муну кыркып алдым. Бул жагын өзүнчө черенковать этип койсок болот. Анан кааласак, эгер мына почка ойгон элек болсо, биз мына жерден кыркып алсак, мына жалбыракты муунун кошуп кыркып алсак, ушуну стаканга сайып койсок, мына жерден муун чыгат дагы. Булдан да тамыр чыгып, ампельный сорттор, клубневыйлерди ошол бир жалбырактан центральный стволун кошуп кыркып алабыз. Муну ствол.
анан черенковать этип койсок, бул жерден почкалар койгон, ошентип кое берсек болот. Ошон үчүн бегонияны, бир эле стакандагы бегонияны 4-5 айдын ичинде сиздер мисалы үчүн 150 сом, 200 сомго алсаңыздар деле ушул эле бегонияны күзгө чейин сиздер жок дегенде 5000ге жаратасыздар да. Бул уже башын прищипкалап койдум, бул капталдарынан чыгат дагы. Капталдагылар өсүп узарган сайын астыдагылар дагы чыгат. Буларды узарган сайын черенковать эте бересиздер. Анан узарган сайын черенковать этсеңиздер, мунун капталынан дагы чыгат дагы. Бул узарса мунан кыркасыздар. Ошон үчүн биринчисинде 1 черенок, 2 черенок чыгышы мүмкүн. А кийинкилерди уже 5-6 чыгарасыздар да. Ошон үчүн эгер көбөйтүп, өстүрүп иштейм десе, бегония эң пайдалуу бизнес да, мындайча айткандачы. Жок өзүңүздөр үчүн деле өстүрөм десеңиздер, мына бир эле жалбыракты сайсаңыздар деле, жалбырактан деле бир канча гүл кылып алсаңыздар болот. Анан муну мындай идиштерге мындай эле идиштерге отургузуп коем, чоң жалбырактарын кыркып, жеңилдетип койдум. Мына капталынан чыгып аткан жеткалары дагы өсүп, бул жактарынан дагы толуп көбөйөт. Анан пышный болуп, бийик болуп өсүп чыккандан кийин анан өзүнчө бөлүп отургузуп алсак, өзүнчө көчөт болуп калат. Ушул кыздар стаканда жалбырактан деле гүлдөрдү черенок кылып өстүрсөңүздөр болот.